Той болду, тойдун эртеси дагы болду. Ошто авто ээн баштык жасаган деп 5 үлпөт той кортежине 70 000 сом айып пул салынып, унаалар айып короого токтотулду. Кытайда жүрөк үшүн алган жол кырсыгы катталды. Хованын алдына чыга алган жеңил унаа жол кырсыгын алып келген. Bundan улам пешеходдон 3 адам өтүп баратып, 2 адамын басып калган. Аял кишинин колунда дагы наристе болгон. Элдик маалыматтарга таяна кете турган болсок, наристе дагы, апасы дагы көз жумган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катты алып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто авто ээн баштык жасаган 5 үлпөттүү кортежине 75 000 сом айып салынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтекул уулу билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда Ош шаарында чоң жолду жаап, терезелеринен тулку боюн чыгарып, башка унааларга жол бербей, тоскоолдук жаратуу менен бара жаткан 5 үлпөт той кортеждеринин видео тасмасы тараган. Бул факты боюнча Ош шаарынын кайгылуу кызматкерлери ыкчам кармоо иш-чараларын жүргүзүп, 5 автоунааны кармап, айып короо жайына токтотушуп, ар бир айдоочуга 15 000 сомдон жалпы 75 000 сомго айып салышты, деди ал. Байказы Айтекул уулунун айтымында, эми бул айдоочулар кайталап авто ээн баштык жасай турган болсо, мыйзамга ылайык 6 айлык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Түрмөлөрдөгү байланыш канткенде үзүлөт. Түрмөлөрдөгү байланышты уюлдук операторлор бөгөттөп турууга милдеттүү. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын төрагасынын 1-орун басары Кемел Садыков билдирди. Анын айтымында учурда бул жаатта байланыш компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Негизинен байланышты бөгөттөгөн жабдыктар азыр деле колдонулат, бирок алар тез эле эскиргендиктен улам алмаштырууга мүмкүнчүлүк жок. Жаза өтөө мекемелери калк көп жашаган аймактарда жайгашкандыктан абактагы эле байланышты өчүрүүдө маселе жаратат. Садыков түрмөлөрдү калк жашаган аймактан сыртка көчүргөндө бул жаатта жакшы натыйжа болоорун кошумчалады. Ya Allah! Ya Allah! Bereket al-Vatan! Erhamini bil khayam ya Allah! Ey Allah, ey Allah, biz ок астында калсак, Америка от астында калды. Биздин көз жашыбыз сага жетиптир да. Ey Allah, деп палестиналык кишинин ыйлап жатканын көрүүгө болот. Бул видеороликти көрүп туруп, көзүңүзгө жаш албай кое албайсыз. Ya Allah! Ya Allah! Bereket al-Vatan! Erhamini bil khayam ya Allah! ارحم الأطفال الرضع في الخيم على شواطئ البحر يا الله. بغرقوا يا الله، بموتوا يا الله، جوع يا الله، شتاء يا الله،
المطر يا الله، حصار يا الله، رحمتك عليهم يا رب. كل العالم خزنا يا رب إلا من رحم ربي يا رب. بركة المطر تفرجها على غزة. معي يا رب، معي يا رب، معي يا رب. Бакыт бул тынчтыкта жана жакындарың менен өмүр сүрүү болсо керек. Себеби Лос-Анджелесте азырда шаар жалынга оронуп, массалык эвакуация жүрүүдө. 100 миңден ашуун адам коопсуз жерге көчүрүлдү. Бирок бир эле түндө 11 миң гектарды каптаган өрт 120 миңден ашык адамдарды үй-жайсыз жана жарыксыз, жылуулуксуз калтырды. Өрт атактуу адамдардын үйлөрүнө жетип, Голливуд бульварына коркунуч жаратууда. Көптөгөн белгилүү адамдардын, анын ичинде президенттин уулунун үйлөрү өрттөнгөн. Өрт өчүрүүчүлөргө кыйын болуп жатат, анткени гидранттарда суу жок, ал эми катуу шамал жалынды күчөтүүдө гана. Белгилүү актер Бен Аффлек өзүнүн үйүн өрттөнүп жатканын эс абалда карап турса, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс жана Парис Хилтондун үйлөрү толугу менен күйүп кетти. Жалпы зыян 60 миллиард деп бааланууда, бирок эң негизгиси бул шаарды кайра калыбына келтирүү үчүн бир нече жылдар кетиши мүмкүн. Бул Лос-Анджелестеги эң коркунучтуу кырсыктардын бири, бирок азыркы учурда жабыркагандарга жардам берүү абдан маанилүү. Абад Ньюска катталыңыз.